подвортту отургузган кезде ушундай жилеткага мына ушундай подворттун флизинин дублерин чапталган бетин лицосу бияк лицосу могул жак бетине бет коебуз. Көрдүңүздөр мына могул учунан бул учуна чейин, андан кийин плечевойдун шофуна чейин өзү менен өзү болуп отуруш керек. Бул жерден арткы моюндун желке мына ушундай болуп отурат. Биз тиккенде экинчи жагы мына ушундай болуп биздин подворт отуруш керек. Эми ушул подвортко кандай ойлойдун жүрөбүз. Кандай отургузабыз муну? Ийилишин көргөзүп кетейин сиздерге. Алгач эле түзүп коюп алып, сантиметр шов менен сантиметр алабыз дагы. Мына ушул жерден закрепка беребиз. Бул башын, экинчи башын кошобуз. Эч кандай ортоңку моюндун желкесин кошпойсуздар, бир эле переднейин кошуп аласыздар. Кошуп алгандан кийин кайрадан эле мына ушуга 0,1 жүрөбүз. 0,1 строчка менен жүрөбүз дагы подворттун өзүнө. Подворттун өзүнө жүрөбүз. Основага эмес. Аккуратный отуруш үчүн строчкаңыздар дагы аккуратный болуш керек. Мына ушундай жүрүп алгандан кийин биз жанагы моюндун 0,1 менен кошо бүктөйбүз подворт жакка. Миллиметр 0,1 менен бүктөгөндө миллиметр берирээк кичине жылат. Ошону маневр карап коңуздар. Нары жакка основанын өзүнө мындай аябай тыкыз монтип бүктөп салсаңыздар, бул эмне болуп калат? Башы тоголок болуп калат. Ошон үчүн подворт жакка миллиметр мындай кылып бүктөп коесуздар. Плечевойдун шофу бири-бирине дал келиш керек. Эми бурчтарын кесип коебуз. Анткени бул жер бизде оодарылат, Ачабыз дагы 2 сантиметр бери жагынан, бурчтан бери 2 сантиметр закрепка берип, 0,1 жүрөбүз. Мына биздин дагы подвортубуз бүттү. Мунун ичине биз подкладочный айландырабыз. Ал кийинки сабактан көрсөңүздөр болот. Биздин подвортубуз мынакей мындай 0,1 менен үтүктөлөт. Мындай болот. Бурчу мынакей ушундай чыгат. Өзү эле мындай сыртынан караганда өзү эле не болот экен, аккуратный көрүнүп калат. Бурчу чыгып калат. 0,1 өзү эле мындай ички кайрылып калат. Бул тем более үтүктөлгөндөн кийин аябай сонуп турат. Плечевойдун шофу бири-бирине дал келиш керек. Мына ушундай болуп, бул дагы подкладочный орнотулгандан кийин мына ушундай болуп ичине закрепка берилет. Анан моюн айлана желке өзү менен өзү болуп жатып калат. Сиздер дагы көйнөктүкүн ушундай кылып өзү менен өзүн бычып туруп, бул жерин 8 сантиметрге чейин түшүрүп, плечевойдун өзүн 5 сантиметр кылып туруп, подворт жасасаңыздар болот. Мынакей биздин жилеткабыздын подворту. Обязательно ар бир тегишти үтүктөп алышыңыздар керек. Мен азыр үтүгү жок гана көргөзүп атам сиздерге. Ушундай аккуратный болуп отуруп калат.